Assalamu alaikum, урматтуу Манас ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыркы учурда устазыбыз Чубагажы Жалилевдин айылындабыз. Бишкектен чыкканына 3 саат болуптур. Ушул жерде күтүп отурабыз. Буйрса, жаназа намаз Мүрзөнүн жанында окулат экен. Кимде ким жаназага катышам дей тургандар болсо, Базар Коргон районуна келсеңиздер болот. Буйрса, 2-3 сааттын ичинде келип калат. Милим жөндөн жөн жоголбойт. Алымдын кетүүсү менен жоголот. Устаз, өзүңүзгө жакшы караңыз. Сиз үммөткө керек адамсыз. Чубак устаздын мага айткан акыркы сөзү ушул болду. Жаман ооруп, өзүмө келе албай китеп карай турган болбой атам. Сакталып турабыз, анан жакшы болгону айтайын, макулбу таксырым. Жөнөтүп тура бериңчи, мен ушул 10 күндөн 12 күндөн бери ооруп, нары барып бери келип атам да. Бирнеке караганга илажым жок болду. Абдувалжан укам, ушундай экен да карайсыз, ыйлай берип кыжалат болдум да. Досторум өлүп атат, мен да ушинтемби деп. Ушундай жашоо экен да, кете берет экен. Ушундай экен да. Аллах разы болсун, рахмат укакам болуп. Бала чакаңа арзабазын көр. Ийгилик берсин ишиңе, окууларыңа, келинге, бала чакаңа, кыздарыңа баарына. Кудайым жакшылык берсин, рахмат. Assalamu alaikum, Dastan Mırza, amansızbı? Жақсыбы? Сүрөт жакшы чыгыптыр, Facebook'a коюп ала турган болуптур. Дайым далыңыз жер жыттатпасын, дайым ушул элдин намысын бийик көтөрүп жүрө бериңиз. Кудай таалам жакшы, салиха, мындай үй бүлөдөн келинчек насип кылсын. Кудайым эч качан эл караган жүзүңүз жер каратпасын. Алейкум ассалам. Айттым го, сиз красавчиксиз, өзүңүз эле деп. Абдан сонун чыгыптыр да. Сиз сүрөттүн көркүн ачып коюпсуз. Аллах разы болсун. Рахмат, кем болбоңуз. Көркөм жигиттер менен түшкөндө маймылдай киши деле көркөм көрүнүп кала берет турбайбы? Saat 8'de сүйлөштүм эле. Мен жакшымын. Өзүңүзгө караңыз. Үммөткө керексиз деп менин көңүлүмдү жубаткан. Көп өтпөй суук кабар келди. Бүгүн элибиз чубак устаздан айрылган жок. Дин илиминен айрылды. Диндин туусун көтөргөн мураскордон, пайгамбардын мураскорунан айрылды. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Аллах Таала дин илимин жөн эле көтөрүп кетпейт. Алымдардын өмүрүн алуу менен көтөрөт деген. Бүгүн Орто Азия эле эмес, бүт ислам дүйнөсүнө белгилүү алымыбыздан айрылдык. Баарыбыз Аллахка таандыкпыз, баарыбыз ага кайтабыз. Аллахтын тагдырына ыраазы болобуз, Аллахты ыраазы кыла турган сөздү гана сүйлөйбүз. Мындан башка аргабыз да жок. Устазды эскерип, анын эл үчүн, дин үчүн жасаган ат көтөргүс эмгегин жазсаң, жыйнак китеп болоор үчүн. Бирок азыр оозума бир ооз сөз келбей, айтарга сөз таппай отурам. Устаздын үй бүлөсүнө, туугандарына, жакын саналаш досторуна, жалпы илим шакирттерине, кыргыз элине жана жалпы мусулман үммөтүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Алым кетсе анын орду бош калат. Канча күн чыгып, канча күн батпасын, ал боштук толбойт. Кылымда бир жаралган алымыбыздан барар жери бейиш болсун. Аллах Таалам билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Устазыбыздын жайдары жүзү, укканда жанды бир жылмаюуга аргасыз кылган куйкум сөздөрү, жүрөк түпкүрүнө барып жайгашкан орунду сабактары ар дайым элесибизде сакталат. Кайрат кыл кыргыз элим, жамандыктын арты ушул болсун. Абдышукур Нарматов. Алым өтүп дүйнөдөн, аты калды кыргызга, үммөт үчүн жан үрөп, үрөөнү калды кыргызга. Устаз кетип дүйнөдөн, эли калды жалгыздап, уулу кетип кыргыздын, уу жутуп калды алсырап. Маңдайында олтуруп, илим алып калганбыз. Сыймыктан устаз деп насааттарын алганбыз. Урматтуу мусулман калкым, кыргыз элим, Чубагажы алымдын бул дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу аза кайгыруу көңүл айтамын. Чубагажыке менин үкөм болот эле. Бирок атамдай көрчү элем. Менден кичине эле. Бирок аска зоом эле.
жөнөкөй эл адам эле, бирок кол жеткисе алам эле. Эх, керемет адам. Арман, жалган дүйнө. Мечит салып жатканбыз. Чубак ажике келип биринчи фундаментине 3 крок бетон таштап берди эле. Эми ошол мечитибиздин атын Аалым Чубак ажы атындагы мечит деп атайбыз. Укам Чубак ажике, сиз бул дүйнөдөн өттүңүз, бирок эми сиздин легендага айланган өмүрүңүз башталат. Ушундай уулду тапкан кыргыз элиме таазим, көтөр башты улутташым, кандашым. Кыргыз атын дүйнөгө тааныткан Чубак ажы кетти бизди таштап. Мүнкүрөө кыргызым, мүнкүрөө. Аллахым бейишинен берсин деп эскерет Камчыбек Ташиев. Чубак ажы кыргыздын чыгаан диний саясатчысы эле. Тажи вирустун өзүнө ырайымсыз желдет кылган шум ажал арабыздан чыгаан молдокебиз Чубак ажы Жалиловду алып кеткенин угуп, кабыргабыз кашайып турат. Аны менен баарлашып жүргөн тарыхчы Чортегин эскерет. Аттиң-ай, ар күнүбүз согуш майданынан кара кагаз алгандай аламаттуу кабар менен коштолуп жатканда дагы бир кайгылуу жаңылык келди. Айтылуу диниятчы инибиз Шейх Чубак ажы Жалилов айынын 11-ине ооган алгачкы сааттарда Бишкектин улуттук ооруканада дүйнө салган экен. Уккан кулагыма ишенгим келбей турду. Бир нече күн мурда эле аны менен SMS түрүндө кат алышып, ал жайын сураган элем. Буйруса бардыгы артта калды. Эми айыгып калдым деген. Илгерки үмүткө жетелек деген сөзүн айтып, көңүлдү жай кылган эле. Анын өзгөчө урматтаган төмөндөгөн замандаштары тез арада сакайып кетишин тилеп, анын Facebook'тагы барагына же интернеттин ар кыл коомдук тармактарындагы өз барактарына жазып жатышты. Алардын айрымдары Чубак ажы шашылыш ооруканага жаткырылган соңку учурда да молдекенин өмүрүн тилеп жатканын жогорудагы шилтемени бассаңыз билесиз. Аттиң, Чубак инибиз быйыл 45-тен 46-га караган жаштын чайын ичип, кесиптик, чыгармачылык жактан толукшуп жаткан чак эле. Ал азыркы Жалал Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймондуз айылында Элет каймагынан айылдык мугалимдердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы Тажибай агай математикадан, энеси Гүлжамал эжеи англис тилинен сабак беришчү. Чубак 6 бир тууганын экинчиси эле. Анын тубаса тарбиялуулугун, сылыктыгын, дипломаттыгын көрүп, мээнеткеч ата-энесине да ыраазы болчу элек. Кыргызстандын Обзор Кейжи басылмасында Адилет маалымдашынча, Чубак ажы Жалилов Кыргызстандын муфтии катары аз гана убакыт башкарса да, жемкорлукка каршы кыйла реформаларды жүргүзүүгө умтулган экен. Чубак ажы Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтии кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагына жана уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариятка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформалоодо бир топ салым кошкон. Чубак ажыны фик, мусулмандык укук жаатында күчтүү Ханафи адис катары баарлашкандарын угуп келдим. Анын мусулман чөйрөсүндөгү кадыр баркы айрым айкындык саясатчылардын түшүнө да кирбеген деңгээлге жеткен. Чубак ажы өз чөйрөсүндө динчилер кантип ачык айрым болушу керектигин жаатында өз өмүрү менен өрнөк жаратып кетти. Ал мультимедиалык ыкмаларды мыкты өздөштүрүп, өз жактоочуларына интернетте онлайн баарлашуу аркылуу байма-бай сабак өткөрүп жатты. Анын бул баарлашууларына сынчылары дагы эч кайдыгер караган эмес. Анын айрым калпыс сөздөрүн ушул саптардын ээси деле сынга алган учурлар болду. Мисалы, маркум диниятчыбыз аялдар үйдө эле олтуруп калган учурда эң мыкты бакыбаттык катары саначу. Биз болсок аялдарды атуулдук коомдун жигердүү мүчөлөрү бойдон кала берээрин көксөйбүз. Бул маселеде Ишеналуу Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Чубак иним менен талаша кеттик. Ал диниятчы сөзүнүн этимологиясы эле. Анан бир күнү Facebook'та ачсам, Тынчтык агайдыкы туура экен деген сөзү жүрөт. Чубак инибиз
2000-2006 Сауд Арабистанда мыкты таалим алып кайтты. Ага чейин эле ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде 1995-98 араб тилинен сабак берген учурлары болгон. Демек, Чубак инибиз айдыңдык чыгыш таануу адистигине кадр даярдоого да окутуучу катары салым кошкон. Кыргыз университетинде аталган факультет бөлүм катары жаңыдан ачылган кезинде мен да бир окуу жылы өрдөк жокточулдук бий болуп, араб тилинен кошумча сабак берген элем. Азыр Кудайга шүгүр, чет өлкөдөн мыкты билим алган арабисттер арбын болуп калышты. Чубак ажынын Сауд Арабистандагы алган жогорку диний таалими жана чет жерде жашоо тажрыйбасы албетте анын өз алдынча билими менен анын кошул ташыл болуп, өз эне тилинен тышкары арабча, орусча суудай билген мусулман диниятчысы катары гана ажарын ачпастан мекенчил сезимин да курчуткан экен. Кээ бир дааватчылар пакистандык жана саудиялык кийимдерди чулганып алышса, Чубак ажы атайын кыргыз чапанын кийип, кыргыз калпагы менен дарс алып барып, улуттук маданий мурастарды да издектеген чыгаан инсандардан болгонун эми айтпасак качан айтабыз? Аны Ханафи деп баса белгилегеним, суннийлердин ичинен Абу Ханафанын мазхабы Борбордук Азияда үстөмдүк кылды. Анча-мынча гана Исмаилдер жана Шиилдер айтпаганда. Кыргыздар толугу менен Ханафи болуп келишти. Бул агым элибизге, исламга, чейинки даалай салттарыбызды, үрп-адаттарыбызды сактоого, башка диндерге сабырдуу мамиле кылууга, атуулдук ынтымакты чыңдоого өбөлгө түзүп келген. Ушундай шартта кыргыз мусулман айымдары да өздөрүнүн эркин кармашкан, паранжа тагынышкан эмес, зарыл учурда эркектер менен тең ата жоокер да болушкан. Ханафи диниятчысы катары Чубак ажы айрым өз жубайына кол көтөргөн зөөкүр күйөөлөрдү ачык сындап келди. Бул ирет ал жалпы кыргыз айымдарынын оор акыбалга эркектер кириптер кылып жатабыз деп кечирим сурады. Ал террорчулукка каршы турду. Ал ар ким өзгөрүүнүн өкмөттөн жана өзгөлөрдөн күтөөрдөн оболу өзүнөн башташы керек экенин баса белгиледи. Чубак ажы эч мүңкүрөбөй алдыга үмүт менен жашоого чакырган тасмалардын бири ушул. Дааватчылык модага айланып, талаа иштери, малы каралбай дааватка кетип калган айрым жаштарга Чубак ажы алардын мындай жоруктары туура эмес экендигин, өз үй бүлөсүн оор акыбалга калтырып, сырт жактагы үгүт аркылуу сооп издегенге эч болбостугун түшүндүргөн учурлары да болду. Жогоруда учка айтканымдай, мен Чубак инимдин айрым көз караштарын бир топ эле сындап жүрдүм. Бирок ошого карабастан, ага ачык айрым, жароокер, дилгир, билимдүү, сабырдуу инсан катары чоң урмат сыйым бар эле. Азыр заманбап Кыргызстандагы билими терең чыныгы Ханафи диниятчысы, окумуштуусу эле. Жана ошондой эле белгилүү журналист Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл айымда минтип эскерүү жарыялады. Чубак ажыны биринчи жолу турмуш кураардан мурун Улан экөөбүз мечитине барып, жаш үй бүлөлөрдүн дин алдындагы жоопкерчилиги тууралуу кеп кеңешин угуп, дем салдырып кеткенде көргөм. Кичипейил, адамгерчиликтүү адам болчу. Уланга болгон сыйы, мээрими өзгөчө экенин сыртта турган, узун кезекке карабай шашпай сүйлөшкөнүнөн улам билгем. Бизге акчолук каалап, илберинки узаткан. Ал мамилеси Уландын көз өткөндөн кийин да уланды. Кышында балаңды бир көрүп, батамды берип, дем салып коеюн, кантсе да элдин уулу деп мечитине чакырды. Барсак баягыдай эле кезек. Бизди илгеркидей дароо кабыл алды. Белекти колуна алып, бир топко чейин унчукпай тиктеп олтурду. Анан бир аз эркелетип койду, дем салды. Рахмат айтып узадык. Бул сүрөт ошондо тартылган. Андан көп өтпөй интернет аркылуу Уландын уулуна бир нече китеп даярдап койдум. Убактыңар болгондо мечиттен алып алгыла деп жазыптыр. Ушунчалык ыраазы болдум. Бирок биз китепке баргыча жаш туруп дүйнө салганы өтө өкүнүчтүү. Китеп демекчи Улан азаттыкка Чубак ажынын үй китапканасы тууралуу абдан мыкты сюжет тарткан. Анан мага келип, ошончо китепти жөн эле тизип койбой, ар бирин окуп чыгыптыр деп суктанып айтып берди эле. Ушундай даанышман, адамгерчиликтүү кишинин дүйнө салганы баарыбызга кайгы. Жакындарына көңүл айтам. Ыйманы салават болсун.
Абу Умама Бахилил радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам о адамдар илим көтөрүлүп кете электе илим алып калгыла деген хадиси бар. Улуу алымдардын дүйнөдөн өтүшү кыяматтын белгиси, илим көтөрүлүп кетип жатканы Чубак Ажы Жалиловдон